Кыргызстанда дагы 68 адам коронавирустан айыкты. Акыркы сутка ичинде Кыргызстан аймагындагы ооруканалардан коронавирустан айыккан 68 адам чыгарылды. Бул маалыматты Республикалык штаб бүгүн 20 апрелде билдирди. Алар Бишкек шаарында 10 адам, Нарын областында 1, Ош областында 42, Ош шаарында 7, Жалал Абад областында 7, Баткен областында 1 адам дарыланды. Республика боюнча жалпы 201 бейтап коронавирустан айыгып ооруканадан чыгарылды. Маалымат Булак Баракелди. 20 апрель 2020 жылы Маштакова айылында Казакстан Россия границасынын ортосунда мына талаада турабыз. Уже 1 жума болуп калды. Мынтип отурганыбызга машинада түнөлөйбүз. Бул жактан жейбиз магазинге барып. Урматтуу жогорку кеңештегилер, ушул маселени чечип берип коюңуздарды суранабыз. Канчалаган кыргыз калкы жолдо түнөп атабыз. Казактар киргизбей атат. Тамак чайдын не кереги бар онда бизге? Бизде адам катары деле көрбөйт, кирсең кайтара айдайт. Бир ошону кичине мындай сөзүңөр өтө турган кылгандай чечип койгула. Сіздерден сұранабыз, жогорку кеңеш, өкмөт, президент. Сіздерге кыргызчылык керек. Адам тирилүү өрттөнүп жатса, өрт өчүрүүчүлөр карап турган. Интернет айдаңында 3-кабатта адамдын тирилүү өрттөнүп жаткан видеосу тарап, колдонуучулар арасында каттуу талкууга түштү. Видео тасмада 3-кабаттагы баатыр өрттөнүп, анын ээси балкондо турганын көрүүгө болот. Ошол эле жерде өрт өчүрүүчү унаа турат, бирок алар эч нерсе кылышкан жок. Өрт күч алып, балконго чейин жетип адам тирилүү өрттөнүп кетти. Белгилей кетсе, окуя качан жана кайсыл мамлекетте болгону тууралуу так маалымат жок. Маалымат Булак, Назар Ньюс KG. Коронавирус жуктуруп алган таксист. Өмүрүм мынчалык каттуу ооруган эмесмин. Кандайсыңар достор? 7 күн үйдө жатып, 6 күн ооруканада жатып, вирус менен алышып, акыры вирусту да жеңе турган болдук. Бул оору жаман экен. Өмүрүм мындай ооруну көргөн эмесмин. Каттуу температура көтөрүлүп, демим кыстыгып, мынчалык каттуу баш оору болгон эмес эле. Күнүгө 20дан клиент ташып атып, бул вирусту жугуза алыпмын деди. Баш оору болгон эмес эле. Күндө 20дан клиент ташып атып, жугуза алыпмын менен да. Достор. Айгерим Расул кызы муктаж болгон адамдарга жардам көрсөттү. Карантин учурунда ырчы Айгерим Расул кызы үй бүлөсүнүн атынан муктаж адамдарга жардам көрсөттү. Муктаж адамдарга төмөнкү азык-түлүктөр таратылды. 5 тонна un, 500 литр май, 500 килограмм макарон, 500 килограмм кумшекер. Андан тышкары башка азык-түлүктөр жана акчалай жардам көрсөтүлдү. Инсандарга стимул болот экен, бизден көрүп үлгү алат экен, башкаларга жардам берет экен. Ошондуктан биз дагы ачык садаканы тартайын деп чечтик. Бүгүнкү күндө 4-5тен балдары бар, эң ошол баягы жакыр үй бүлөлөргө кайрылуулук болуп атат да. Ошондуктан ар бирине 50 килограмм un, 5 литр май, макарон, сахар жана башка азык-түлүктөрдү элдерге жардам берип жатабыз. Аллах Таала айтты: жакшылык иштерде бири-бириңер менен жарашкыла, сооп иштерди биринчи кылгандар дейишке биринчилерден болуп киришет. Бишкекте көп кабаттуу үйлөрдүн биринен 14 жаштагы өспүрүм кыз боюн таштады. Бишкектеги көп кабаттуу үйлөрдүн биринен 14 жаштагы өспүрүм кыз боюн таштады. Бул тууралуу Бишкек шаардык комендантынын басма сөз кызматынан билдиришти. 19 апрель күнү саат 17:05 Бишкек шаарынын ички иштер башкармалынын өмөт бөлүмүнө көп кабаттуу үйлөрдүн 7-кабаттан өспүрүм кыз секиргени боюнча маалымат түшкөн. Окуя болгон жерге Октябрь районунун ички иштер башкармалынын ыкчам иликтөө тобу барган. 7-кабаттан боюн таштаган кыз 2006 жылы туулган,
окуучу кыз болгон. Ал тез жардам кызматы келгиче окуя болгон жерден каза болуп калган. Учурда бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, териштирүү иштери башталды деп жазылат маалыматта. Маалымат Black Super KG. Арал айылында 6 жашар кызды зордуктоого аракет кылган 28 жаштагы жигит кармалды. Арал айылында эркек киши жашы жете элек кызды зордуктоого аракет кылган. Окуя 15 апрелде болгон. Кабар агенттигине Чүй областык милициясынан кабарлашкандай 15 апрелде болжол менен саат 10:41 областык ички иштер бөлүмүнөн нөмөт бөлүмүнө зордуктоо фактысы боюнча билдирүү келип түшкөн. Жерин ыкчамдап барган 28 жаштагы жаран жергиликтүү тургун айылдашына карата чара көрүүнү суранып милицияга арыз жазган. Арызда 14 апрелде болжол менен саат 14:00 жакын жайгашкан сарайлардын биринде анын 2014-жылы туулган кызын зордуктоого аракет жасалгандыгын айтылган. Аталган факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттоого алынып, милиция кызматкери тарабынан шектүүнүн өздүгү такталган. Ал 28 жаштагы жергиликтүү тургун болуп чыккан. Шектүү жигит ошол эле күнү кармалып Токмок шаардык ички иштер башкармалыгына убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда ыкчам тергөө чаралары такталып, сотко чейинки өндүрүш иши уланууда. Кыргызстанда карантин майдын ортосуна чейин узартылабы? Саламаттык сактоо министрлиги жооп берди. Чектөөлөрдү киргизүү оңой маселе эмес, ал үчүн бизге жүйөлүү себептер жана негиздер керек. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурбот Үсөнбаев бүгүн 20 апрелде өкмөт үйүндө өткөн маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында карантин узартылышы эпидемиологиялык абалга жараша болот. Кандай болгон күндө да Кыргызстанда коронавирусу жуктургандардын саны жогорку көрсөткүчкө жеткенде гана бул боюнча айтса болот. Бирок азыр карантинди узартуу жөнүндө айтууга эрте деп билдирди министрдин орун басары. Кыргызстанда дагы 14 адамдан коронавирус аныкталды. Жалпы саны 568. Бүгүн 20 апрелге карата Кыргызстанда дагы 14 адамдын анализинен коронавирус инфекциясы аныкталды. Бул тууралуу эртең мененки онлайн маалымат жыйынында Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурбот Үсөнбаев билдирди. Анын айтымында жаңы учурлар Бишкек, Ош шаарында, Чүй, Жалал Абад, Нарын областтарында катталды. Муну менен Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын жалпы саны 568 адамга жетти. Ошондой эле акыркы суткада 68 бейтап сакайып ооруканадан чыгарылды. Жаңы катталган бейтаптар Бишкек шаарында 4, Чүй областында 2, Ош шаарында 4, Жалал Абад областында 3, Нарын областында 1. Жата калып, өлүмүш болуп, карантинден адам эмес ит да тажаган видео. Техаста карантинде эшикке сейилдеген чыккан буюл аттуу иттин үйгө киргиси келбей, жерге өлүмүш болуп жата калган видеосу интернетке тарады. Мындай күлкүлүү келелик окуяны жаныбардын ээси кээде Макнерни ит өкө сейилдөөдөн кайткан учурларда байкай баштаган. Макнернин айтымында буюл мурда эле үйгө киргиси келчү эмес эле, карантин шартында такыр эле булгуп кеткен. Ал сейилдегенди жакшы көрөт, үйдө олтурганды жактырбайт. Үйгө кете турган убак келип калганын билгенде жерге жата калып өлмүш болуп калат деп жазган ээси. Мындай айлакерлик ит карантин жарыягандан бери көрсөтүп баштаган. Come on, Blue. You can do it. Let's go. Come on. Blue. Кыргызстанда бир сутка ичинде коронавирустан 2 адам каза болду. Бир сутка ичинде коронавирустан 2 адам каза болду. Чүй областынан бир аял киши 70 жашта. Ош шаарынан бир эркек киши 79 жашта. Жалпысынан республикада COVID-19дан 7 адам каза болду. 2020 жылдын 20 апрелине карата республика боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жаңы 14 учуру катталды. Бишкек шаарында 4, Чүй областында 2, Ош шаарында 4, Жалал Абад областында 3, Нарын областында 1. Маалымат Black Элдик медиа. Эки баштуу балыгын кармашты. Балык мындан бир нече күн мурда кармалган. Кай жерде кармалганы белгисиз, бирок балыкчылардын сүйлөшкөнүнө караганда түштүк чыгыш Азия өлкөлөрүнүн биринде экенин кабар берет. Видеодо көрүнүп тургандай балык алда канча өсүп жетилген. Толук кандуу, жашоого жөндөмдүү жана кыймыл аракети жайында. Экинчи баштын өлчөмү деле биринчи башындай эле чоңдукта.